Аял заты өзү ары таза, мээримдүү, сылык жан болот. Ага ар дайым сылык мамиле кылуусу керек экендиги айтылып келет. Аял заты өзү дагы ошол сөзгө татыктуу болуусу зарыл. Тилекке каршы акыркы күндөрдө сойкулардын саны күндөп өсүүдө. Чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө дал ушул сойкулар тууралуу кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темага карата көптөгөн коноктор келген. Алгач мен бул жакка ырчы Мирлан Жетигеновду жана Куудул Жакут Сыдыковду чакырып алсам. Алгачкы суроо Жакут байке сизге. Бүгүн сойку деген өтө бир актуалдуу темада сөз кылып жатабыз. Сойку дегенде сиз ушул сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Биринчи ошол сөздү токтолуп өтсөңүз. Сойку деген ыймансыз, абийирсиз, эч кимдин тилин укпаган, өзүн өзү билген, өтүгүн төргелген кыз да. Сойкуну айтышат да, бул деген тарыхта келаткан, мурдатан бар, жана ар бир өлкөдө кезигүүчү нерсе. Буну жойсо болбойт дейт. Буга көз карашыңыз кандай? Буга көз карашым каршы. Биздин кыргыз элинде мындай нерсе болгон эмес да. Бул мусулман элинде болгон эмес. Бул өтө уят, өтө ыплас иш да. Мирлан байке, айтышат учурда Кыргызстанда ушул сойкулардын саны күндөн күндө өсүп бараткан өңдө дейт. Буга эмне түрткү болууда деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Биринчиден түрткү болгон себеби бул заманга шылтабаш керек. Бул кыз кишини эч качан тыйындан кем кылбаш керек да. Ошондо тыйын тыпырга байланыштуу, ушу заманга байланыштуу кээ бирөө өзүнүн окуусун төлөй албай, кээ бирөө өзүнүн жанын бага албай, кыз кишиге деген көп нерсе керек. Кийимден тышкары да көп нерсе. Ошо мен ойлойм, мен ушу карындаштарымды, өзүмдүн даже керек болсо жакын тааныш кыздарды тыйыны жок болуп турса, мен ошолорго тыйын берүүгө аракет кылам. Анткени адам акча үчүн эмнеге гана барбайт да, адамды адам өлтүрүп да коет да. Дал ушул сойку кыздар тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн азыр бул жакка Таис Плюс уюмунун социалдык кызматкери Чолпон Райымбековнаны чакырып алсак. Сиздерди сырттан гана маалымат алдык. Ошол сойку кыздар менен аларга карата мындай иш жүргүзөт деп. Деги эле өзүңүздөр уюмуңуздар тууралуу кыскача айтып өтсөңүздөр. Эмне иш алып барасыздар? Бул биздин уюм 1997 жылы инициативный группа болуп уюлган. Негизги биздин ишибиз бул профилактика ВИЧ-СПИДа и ИПП. Сойку кыздарга жардам берүү. Ооруга каршы. Алардын оорусуна каршы. Ал сиздерге атайын ошол сойку кыздар катталуу, биз оорудук деп катталышабы же кандай? Бизде атайын дружеский клиника бар. Кыздар аяка келип бекер анализ тапшырышып, ушактан дары дармегин эметип, лечениясын эметет. Алдыда да коноктор бар, алар кандай ой пикирди айтат, убакыттын жүрүшүндө көрөбүз. Ал эми биз бир нече убакыттан кийин студияга кайтып келебиз. Ал эми азыр бул жакка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн ага тескөө өчөсү, милициянын подполковниги Таалай Аскарбековичти чакырып алсак. Биздин коом ичинде сойку кыздардын саны күнөн күнгө өсүп атат дейт. Буга көз карашыңыз кандай? Эми сойкулук боюнча бул коомдо айтылып жүргөн нерселер, бирок фактически биз милиция катары мыйзам чегинде биз бирөөгө бул ушундай сойку экен же жеңил ой кыз экен деп биз ага факт коюп, ал боюнча эч кандай обвинение кыла албайбыз. Сиздер тараптардан бул кыздарга карата кандай иш чаралар жүргүзүлүп турат? Биздин иш алдын ала биздин коомдук коопсуздук бөлүмү Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы тарабынан ай сайын рейдтер, алдын алуу чаралары боюнча атайын рейдтер жүрүп турат. Азыркы 6 айдын ичинде 6 айда бирби? 6 айдын ичинде 12 жолу болду. Эң негизгиси биз кыздарды баягы жолдордо турган, коомдук жерде мындай чогулткандарды ошолордун өздүгүн тактап, же баягы паспортторун тактап, эгер паспорттору болгон болсо, ошол жерден эле аларга болгон түшүндүрүү иштерин ошол жерден эле жеткирип, ошол жерден эле ошо менен эле ограничить этебиз. А эгер жанында өздүгүн тактабаган документтери болбосо, анда биз приемникке чейин алып барышыбыз мүмкүн. Ал тарапынан ал жактан атайын канча убакытка чейин кармалат ал кыздар?
ал жерде эми өздүгүн тактагыча 3 саатка чейин кармалат. Эгер 3 сааттын ичинде өздүгүн такталбаса, өзүнүн такталганга чейин кармалат. Анан ошондой эле соттун чечими болуш керек, ал жерге чейин 3 сааттан кийин соттун чечими болот. Что кармалсын деген. Ошондой фактыларды кармалат. Жакшы. Ал эми азыр биз бүгүнкү темага карата тартылган сюжетке көңүл бөлүп, анан көрсөтүүнү улантып алсак. Ал эми коом ичинде адал жол менен дагы, арам жол менен да акча таап иштегендер бар. Адал иштегендер түнкүсүн болсо да ак эмгеги менен таза акча табышат. Ал эми арам жолго баргандардын бири бул түнкүсүн сойкулук менен иштеген кыздар. Мындай кыздар биздин өлкөдө да жок эмес. Биз жумушчу топ менен биргеликте атайын бул кыздардын жанына барып, канча сомго чейин иштерин жашыруун түрүндө сурап билдик. Кыздар кайда? Элдер беле жана? Ооба. Да, бар ол кыздар, жаш кыздар. Жокпу? Канча иштейт? Канча болсо да? Экөөлөбү? Эң жаш кызыңар барбы? Жок. Канчада келет? Канчада келип калат? Через часик. А кыздар канча болот да утура? Да утура кыздар канча? 1,5-2. 2 эле жол иштеди, болду. Күндүз да иштейт да? Күндүзү деле чыгабыз, менттерден отметкадан башка эчтеке чыкпайт. Менттерге канча отметка кыласыздар мен? 200 сомдон. Менттерге берсеңиз анан өзүңүзгө эч нерсе деле түшпөй калат турбайбы? Жок, менттерге бергенди кандай десем, эми бирөөсүнө 100 сом беребиз, бирөөнө 50 сом беребиз. Бир кармалганда. Кармалсак, кана эси келсе жумуш жок деп койсок кетирип эми ишенет да. Ал эми шаардын дагы бир бөлүгүнө барып, сойку кыздарды камера менен ачык эле тарта баштаганда, кыздар беттерин жаап качканга аракет кылышты. Канча турасыздар? Жеке. Зачем уже тартасыз? Ким боюнда бар деп Мен боюнда. Сизге канчалык болмоду? Ана турчу. Ким иштер? Ана турчу бери карасаң. Канча? 2 ай болду. Кимден өткөнүн билесизби өзүңүз? Ооба. Анан айттыңызбы? Жолдошум бар. Жолдошуңуз сизди ушул жолго иштегенге Ал билбейт. Сиздин боюңуз барбы? Боюнда бар. Канча ай болду? 5 ай. Условия ачып берсин сизге да. Участок берсин. Жер берсин сизге да. Запад барбы? Жок. Бунда карабайт. Кофе турбайт. Кайерде прописка? Ким фамилиясын бул капитан правлениесин бул? Асанова. Асанова ким? Ушундай сюжеттен кийин мен сизге эжеге суроо бергим келип атат да. Деги бул Кыргызстанда сойкуларды жойсо болобу? Буларга жоюуга каршы иш-чара сиздин көз карашыңыз кандай? Жоюуга мүмкүнчүлүк жок биздин государствобуз, биздин өлкөбүз. Жоюлбайт болуш керек. Анан бизде бүт условия болуп, кенен баягы иш менен камсыз кылып, ошол иште дагы иштин акысын дагы ошо көбүрөөк төлөп нетсе, мүмкүн жоюп кетерби? Суроо бар экен. Улук суроо берсең болот. Мен оюмча такыр эле сиздердин айтканыңыздарга таптакыр кошулгум келбейт да. Анткени могул талкан үчүн биздин энелерибиз, биздин апаларыбыз саткан эмес да, денесин талкан үчүн ачкачылыкта жатканда. Эми моундай эмполор, ушундай элдин башына ушундай акмактар чыгып, кээ бир ушундай ыплас жолдо кыргыздын кенин бузуп, акмакчылык алып барган ушул эмполор да. Ушулар укугун коргош керек. Аларды адам, акча ушундай маселеге такап, бизде Американын саясаты менен
ушундай бузукулук жолго тартып атат да. Ушул маселе үчүн биз ушундай МПОлорду жоготушубуз керек. Ушу сиз эч качан кошулбайм деп мындай эме кылып ушундай кылат, ушундай ишке барышат деп айтасың да. Как-то сен ушундай эме кылып койдуң да, ошо кыздардын немесин такыр адам катары сезбегендей ушундай ылдый пас кылып койдуң. Мен чындыгында ошондой кылып эсептейм. Анткени бул адам эмнеси менен айырмаланат айбандан? Адам акылы менен айырмаланат. Эми алар айбандарча жанагындай денесин саткан эмес деп айтып атасың, талканга деп. Ушундай айттың, Төлөбай Сыздыкбековдун произведениясы бар, баягы 16-жылы Кытайга барып неткенде кызын карышкырга жем болот акыры, билесиңби? Эсиңдеби? Ошону окудуң беле? Окудуң беле, окуган эмессиң, Ошону эстеп көрчү. Ошондой эле да. Денеси саткан эмес, бирок ошондо дагы неме кылган да. Улукбек туура айтып атат. Мен дагы сиздерге кошула албайм. Себеп дегенде азыр бизди, сиздерди кечирип коюңуздар, сиздерди бизди көрүп аткан карындаштар дагы мына дагы бүтүрүүчүлөр болуп келатат да шаарга бакыт издеп далайларчы. Анан алар дагы окуусун өтпөй калса, же жумуш таба албай калса, алардын жаман жакка болуп кетишине себепкер болбойлу да, Кудай сактасын. Эми акчанын айынан акча берип туруш керек дейт Мирлан. Эми элестеткиле, ата-эне бир туугандар кызым бузулуп кетпесин деп ошонун айласын таап ошого акча берип. Кыз дагы чындап эле адам баласы да, өзү ойлонуш керек, намыстаныш керек. Анан деген биздин бара турган жерибиз бар, каяктан келдик, каяка барабыз, ошонун баардыгын ойго алыш керек да. Анан Улукбек айткандай айбандан айырмаланып, адам экенибизди билип, сезип жашашыбыз керек. Карындаштарды акчага тиге денесин саткандарга мындай жол бербешибиз керек дейт. Жанагы тиге ажорпабес салыштырып атасыз. Анын эч кандай бул жерде эч кандай сиз эмеге тиешеси жок, сойкулуккачы. Ал ачкачылыктан болгон нерсе, биякта ал денесин да саткан эмес. Эжеке мындай да. Бул байкелер, милиция байкелер негиз баардыгы эле өз аракет кылып иштей берсе баардыгы эле токтойт. Эң башкысы биз өзүбүздү карындаштарыбыздан мурда, инилерибизден мурда өзүбүздү жакшы тартипке алып келип, ыймандуу болсок, мисалы үчүн биз жигиттер кыздарга барбасак, кыздар ыйманы менен болсо, мындай Кудайды таанып жүрө турган болсок, токтотсо болот. Муну эмнеге токтотсо болбосун? Кыздар шаарга келип, азыр да көп кыздар көрүп алып, мен акча таппай калсам сойуп кала берсем болот турбайбы? Эмне акча жок болуп калса деп. Анан доогорунуп атат го мына жерде бир кыз. Бизге жер алып бергиле, участок алып бергиле деп. Эмне ошонун сойку болгон үчүн кайсы урматынага жер алып бериш керек? Ал эмес ардагерлер Кыргыз Республикасына, Кыргыз мамлекетине, элибизге, журтубузга эмгеги сиңген адамдар тамал албай жүрөт. Биякта деген силер дегенчи, силердин эмеңердичи, позицияңарчы мындай болуп атат да. Бу биздин организация бу сойкулукка үгүттөп, ошол жака баргыла дегендей кылып силер мындай мани деметип атасыңар да. Бизге ушу биздин организацияда айтпагандан мыскасы мына НПОлор ушулар деп мынакей Улукбек өзү айтты туурабы. Анан бу мындай биз дегенчи силер деле биз деле силер дейбиз. Ушу биз дагы ушу кыздар ушакка чыкпаса, ушундай өздөрүнүн турмушун куруп, бактылуу болуп, баягы элдин бетин жүзү жарык болуп жүрсө экен деп эле биз деле ошол үгүттөбүз. Биз деген бу оору жугуштуу оорулар тарап кетишпесин эметебиз биз. Подполковник байке сизге суроо берели деп атам да. Мисалы ОПГ жана чорныйларды, Рысбек атаны, тиги буларды, Алмазды бүт баарын эле жоготуп атышат да. Анан кантип эле ушу сойкуну же сойкулар чорныйлардан күчтүү болуп кетип жоготсо болбойбу да? Эми мыйзам чегинде баардыгы иштеш керек. Не только что милиция. Баардык ушу мына өкмөттөгү нерселердин баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Себеби ошо кыздарды баардыгыбыз азыр айтып бул жерден баардыгын айтып атпайбыз, но алга баардыгыбыз эле күнөөлүүбүз. Ошонун ичинде милициялар деле биз ответственность этпейбиз, бирок ал жакта көбүнчө ошолор жок кылганга мыйзамыбыз азыр күчсүз, бизде алсыз. Себеби административдик кодексте биздин Кыргыз Республикасында андай сойкулукту жасоо үчүн эч кандай жаза каралган эмес. Бирибизге айтып турушубуз керек, анан бирибиз деле күнөөлөп эле бул кыздар. Ал кыздар действительно эгер жакшы биз тарбия берип, ошолорго багыт берсек, эми бул жерден мен баардыгына туура айтам, бул жерде материалдык проблема менен баардыгын эле чечип койгон эмес. Бул жакта рух дагы жакшы болуш керек. Сойкулардын ишин бул бизнес деп билсек болобу? Эми бул жерден ким кандай деп ойлойт, эми бирок биздин неме боюнча, закон боюнча бул кандай услуга деп коет, ну ошондо вознаграждение алат. Условно өзүнүн услугасы боюнча өзүнүн баягы определенный услугасын алат.
Ушул сойку кыздар менен Кыргызстандын айымдарын канчалык деңгээлде жаман көрсөтүү болуп эсептелинет чет жака? Жаман көрсөтүү, мындай мамлекетти тескери жолго буруу деген көз караштар болушу мүмкүнбү ушул биздин? Бул жерден мен айтат элем, бир гана Кыргыз Республикасында сойкулар эмес, бул бүтүндөй дүйнө жүзүндө бар да. Ана мен ушу сойкулар деп мен даже атын сойку деп айткым келбейт. Потому что адамдык деген укук болот да. Адамдын кылган мамилесинен, адамдын кылган ишинен тышкары адамдын өзүнүн укугу болот. Түрү жан болгондон кийин. Анан мен ойлойт элем ушу билбейм, баягы мен өзүм жеке оюм, ушу сойку кыздарды сойку кылган эркектер да. Эркектер сатып алып атат. Айбанга сатылбай эле да. Эмне үчүн эркекти сойку дебейт, кыздарды сойку дейт? Потому что ошо кыздын койнунда эркек жатат да. Эшек эмес да, же ит эмес, Ошол жерден эркектер биз өзүбүз тарбиялаш керек. Биз сатып албай, мына Жакут айткандай, биз ушу акча берип барбай, жаман ишке барбасак, кыздар өтпөй банкрот болуп калат да, бөлөк Швейга барышат. Ошон үчүн биз албаш керек да. Жогоруда көрдүк, биз боюнда бар экен. 5 айга чейинки боюнда барларды биз өз көзүбүз менен көрүп келдик да. Сиздерге катталып келген кыздардын арасында да боюнда барлар болобу? Алар балдарга кайка таштайт балдарын? Ал кыздар болот андайларчы. Түрөп алгандар ар кандай болот. Өздөрү багыккандар болот, багып мейип чоңойтушкан ошо балдарын. Кээ бирлер бар ошо төрөт үйүнө чыдап кеткендер болушат. Кээ бир мына чындап келгенде кээ бирлер бар, ошо бала көрбөй, балалуу болбой жүргөн, ошо балага зар болгондорго колмо кол бергендер да болот. Ар кандай болот. Бул да болсо бир гана Кыргызстандын ичиндеги сойкуларды иликтөө жүргүзгөнбүз. Ал эми азыр чет элдеги кыргыз кыздары сойку деп аларды биздин кыргыз балдар тарбиялап атканы тууралуу да маалымат алганбыз. Азыр ошо чет элдеги биздин кыздар тууралуу дагы кыскача сюжетке көңүл бөлсөк. Ойлонбойсуңбу? Камераны кара. Камераны кара дейм. Ойлонбойсуңбу? Кара камераны. Yok. Ver bıçak. Geç öz. Saçmalasın jön çek. Gördün mü çetentin tacip bir bıçak bıçakla çekeyim. Ha? Gerek mi? Gerek mi? Gerek mi olsan da? Namusun var iken mi? Var iken ama var iken ha? Var iken mi? Var iken ошон чыдап турбойсуң анан. Тажтырып ошентип бербей койсоң болот. Тажтак курса айтпайсың кыргыз балдара. Кудаш изе турган. Ha? Söğüşten de var. Söğüşten de. Ha? Gerekli kayırgı metre kol mamarkan olacağın ay. Ha? Karıgö jöntöйүн. Ha? Karıgö jöntöйүн дейм. Ha? Жоона метка алып кой, жоона метка алып. Ana babam. Çok şükür. Canыңар ачсың. Карындаштарыбыз жүрөт. Сучарлар. Бизге ошол патриоттор го толуп атат. Мына ушундай сюжеттен кийин мен сизге суроо бергим келип атат. Бул да болсо баягы кыздыкка бычак такап анын денесин кесип атат. Ал эми кандай жолдо жүрөт, ар ким адам өзү билет да. Бул да болсо адамдын укугун тепселөөгө киреби? Сөзсүз кирет. Ким болбосун, ал кишинин, кимдин, инсандын, биздин атуулдардын укугун тебелеп текшергенге эч кимдин акысы жок. Ошон үчүн бул жерден ал кыздын укугу бузулганы бар. Бул мыйзам чегинде жооп берет алар. Ушул адамдардын башынан могул демократия деген нерсе кирип бизге эмне кылып атат десе, булар адам каалаганын кылат. Мага десе башына кийип алып чыгат эч кийимин. Демократия. Эгер биз ушул демократия деген азыткы бузукулук бизди бузганына байланыштуу, биз ушундай жолго проблемаларга туш болуп атабыз да.
Биздин мыйзамдар вообще иштебейт. Мен буга кепилдик берем. Бирөөсү да иштебейт. Мыйзамды чыгарган адам ошол мыйзамдын эң башындагы бузук адам ошолор. Ушул жогорудагы сюжетке сиздин көз карашыңыз кандай? Чет жактагы сойку кыздарды баягы кыргыз балдарды тарбиялоо тууралуу. Эми азыр аябай жаман болдум көрүп. Не дээримди да билбейм, иши кылып. Негизи ата-энеден башталат да, баардык үйдөн башталат. Кызды бойго жеткенден кийин, 11-классты бүткөндөн кийин өзү ушул динге да таянып, салтка да таянып, турмушка бериш керек да кыздычы. Эң башы ошондой. Анан кыздарыбыз дагы ата-энесине баш ийбей, өздөрүнүн курбу кыздары менен сүйлөшпөй, кийин чыгабыз турмушка 5 жылдан кийин, 6 жылдан кийин 24-кө чыгып, 27-ге чыгып, ага чейин ойноп күлүп алалы дейт да. Ойноп күлгөн эмне? Дискотекага барыш керек, жигиттер менен жүрүш керек, анын жыйынтыгы булга келип такалат. Сиз айтып атасызбы, бойго жеткенден кийин турмушка берип, ошо турмуш курушуп эткенчи, мен аябай абдан макулмун. Ошо сиздин айтканыңызда болуп баары тең ошол. Сиздин айтканыңыздай болсочу, мүмкүн мынчалыкка деле биздин кыргыз кыздар барбайт беле. Но ошонун арасынан дагы бүт баардык тейлеге тегиз болуп жашап кеткендердин болбой атпайбы? Мына бир балалуу болушат, 2 балалуу болушат, күйөөсү ичип кетет. Макуш келин тиги балдар менен чыркыраган боюнча калып калат. Анан кийин багы келин аке 2 баласы менен каяка барат? Чыркыратып, багы 2 баласы чыркырап ыйлап, апа нан жейм деп турса, эмне кылат? Жогоруда айттыңыз да, кыздарды да акчадан кем кылышыбыз керек депчи. Бирок баары бир заман бизди ошого алып бартат да. Бул жерде баягы кыздардын жеңил жумушту эңсегендиги деп ойлойм да. Мен азыркы сюжетти көрүп, бир гана кыздар эмес, эркектердин да жүрөгү ооруй турган экен да. Мүмкүн болсо ушундай передачаларды көбүрөөк көргөзсөңөр, балким кыздар ушундай жумушка барбайбы дейм да. Ушундай жергечи, анткени мен азыр көрүп бир башкача мындай баягы союздун адамдары интернетти көп билбейбиз да, кнопка баскандычы. Анан интернетте көбүрөөктөр көрсөтөт, бирок мындайларды мен билбейм, көргөзбөйбү. Телевизорлордон ушундай передачаны көбүрөөк кылсаңар кыздардын эмес, эркектердин жүрөгү түшүп атат, барбайт болуш. Чет жакта жана кыздарга кылган, эркек балдарга болгон сиздин көз карашыңыз кандай? Алар туура иш кылып атышабы, ушундай кыздарды ушинтип тарбиялап, же туура эмеспи? Мисалы, менин оюмча туура эмес да. Мен туура эмес деп дагы айтпайм, анткени адамдын өзүнүн укугу болот да. Балдарды айтып атам да, адамдын укугу, ал кыздардын укугу да. Бирок балдар ошентип тарбиялайбыз деп жана айткан. Балдар тарбияласын, баягы адамдын денесине залакал келтирип, моралдык жактан ылдый түшүрүп, бул ошо ал кыз болсо, ал ошо жанында ал бала эмне турат анда? Ал дагы аягы суюк бала да. Жакшынакай бала үй бүлөсүнүн баласы чакасы менен үйүндө отурат да. Тарбиялаган жок бул сюжетте, эч ким тарбиялаган жок. Кайра эле ал жигиттер баягы кызыбызды кайра эле кордоп атпайбы, карындашты кайра эле кордоп атат. Ал деген кыз деген назик зат деп коет. Бул Алла Таала жаратып берген өзгөчө бир зат да. Жараткандан Алла Таала ыйык боло турган болсо, жаратылгандардан эң ыйык зат бул эне, аял заты да. Аял затына кол көтөрүп, аял затка туура эмес сүйлөгөн эркек адамдын көрө турган бул дүйнөдө деле, наркы дүйнөдө деле көрө турган жакшы нерсеси жок. Мирлан айткан сөздөр. Мен ошо Жакыттын сөзүнө дагы 100% кошулам да. Аял заты өтө назик болот. Аял затынан биз төрөлгөнүбүздү унутпашыбыз керек да. Бардыгыбыз энеден төрөлгөнбүз да. Азыркындай сюжетте мисалы мына кыз кишинин жүрөгүн эркекти көргүсү келбей калат. Жүрөк деген болбой калат, аял затына момундай кылсачы эркек киши. Ошондо ал бир гана күйөөгө чыкмак турсун, үй бүлө курмак турсун, бала да төрөгүсү келбей калат. Ошондо бала төрөсө, ошондой баланын кереги жок деп таштанды балдар да көбөйөт да. Айыр мамиле жасап атсаң, андан сойкуга баратсам эмне кыласың? Сойку деп сен күнөөлөбөшүң керек, анткени күнөөлөбөйм, ал сойку кылып атпай, жаман кылат. Ошо сойкуну сендей окшогон жигиттер сатып алып атат. Ошо жигиттер сойку кылып атат. Мейли, мага окшогон жигиттер сатып алса, анда алар азайса жакшы болмок да, мисалы сатып алсам бирөөнү мен менен кетип калды, мейли. Андан кийин дагы толтура көбөйүп атпайбы? Анда бардыгын эле сойку кылса ал? Ошо андан тышкары сен болосоң бөлөк достор алып атат. Товар өтүп аткан, товар кете бериш керек да. Товарды албай койсоң банкрот болот деп атпайбы? Мен да бул жашоон жигиттин сөзүнө мына кошулбайт экенин айтып кетейин атам да. Анткени деген чынында Мирлан байке айтмакчы, спрос болбосо предложение жок да, чындачы. Эмне үчүн балдар ошо кыздарга барышат чынында элечи? Мен да аябай капа болдум да, 2 мен көрүп, сюжетти көрүп.
Анан мен айтайын дегеним, бул адамдар, кыздар айтабыз чөйрөдөн деп, ата энеси тарбиялашка, ата эне эч качан ата эне кызым ушундай жаман жолго кетсин деп эч качан тарбия бербейт, бирок ошол кыздын өзүнөн айтып калат го, чоң энелерибиз ары жагынан депчи, ары жагынан болуш керек, анан ыйман болуш керек. Жакып байке айтмакчычы. Бул жерде кыз менен эркек экөө тең, Улукбек кечирип кой, адам да экөөнө тең күнөө бар. Мисалы үчүн, ооба жигиттер барып кызды бузуп атат, а жигиттер жокко чейин кыздарда бузуп кое турган фактылар бар. Мен өзүм дагы көргөн нерселер бар да. Кыздар деле ушу азгырып эле барып туруп иштейбиз деп кыздар өздөрүн тартып, ал эч качан мурда кийин эркек менен кошулуп да көргөн эмес, жытташып дагы жүзүн да көргөн эмес. Бирок ошол жерден ошол кыз эле бузуп коюп, ошентип жанагындай базарга алып барып, алар каяктан банкрот? Алар эч качан банкрот болбойт экен. Ооба, анан дагы бул жерде сойкулардын катарынан бирөөсү дайыр уяты жок кыз жүрөт, вообще чектен чыккан уят жок. Күйөөм билбейт дейт. Мына семейный кыз. Күйөөсү билбейт экен. Байкуш күйөө ошолчу. Эми Кудай сактасын, мен да үй бүлөлүмүн, эки баланын атасымын. Бирок адамга жараша акыбал берет. Ошон үчүн өзүбүз, ар бирибиз өзүбүз бирөөгө сын айтуу аябай туура эмес. Өзүбүздү оңдойлу. Мен өзүмдү оңдосом бактылуумун да, өзүмдү оңдосом эч кимге зыян тийгизбесем, эч кимден зыян көрбөсөм, эчтеке эмес. Эркектер күнөөлүү, аялдар күнөөлүү деп талаш болуп атат. Бул табиятынан берген Аллах Тааламдын берекеси деп билсек болот да, мусулмандарга. Жалпы адамзатында бул табияттындагы нерсе. Бул табигый муктаждык адамда болот да, кыз менен эркекте болот ал нерсе. Эми ошол маселени чечүү кандай десе, мусулмандар мусулманча чечет да анычы. Аны мусулмандар кантип чечет десе, нике менен, адал жол менен, үй бүлө бакыт менен чечет. Ошол кыздардан деле сурасак, мусулманбыз дейт да, баары мусулмансың десе, мусулманмын дейт. Эми ошол мусулмандыгын билбей, мусулман ошондой жолго барабы? Кыргыздын кыздары мусулман болгон, мусулмандар ошол жолго барыш керек негизи. Ошол маселени көрсө эле чечилет да. Мен сага макулмун. Баарына макул, макул. Сен ошо метип эле баарын эле күнөөлүү эле атасың, демократия деп эле метип атасың. Советский Союз убагында демократия бар беле? Жок беле? Советский Союз убагында дагы ушундай сок кыздар бар болчу. Демократия жок кезде бар болчу. Сиз деле мына ошо Советский Союздун убагында кишиси, туурабы? Бар беле айтып койсоңуз? Сизге суроо берейин эми. Биздин ата бабаларыбыз исламда жашаган, Исламда жашашкан. Эми исламда ушул нерсе барбы, сойкулук? Мусулман кыз ошол денесин сатабы мисалы үчүн? Мусулмандарда билесизби ушуну? Бул сурооңо мен жооп бере албайм. Мусулмандарда жок да бул нерсе. Мусулман экенин билсе, ал жолдон кайтат, чечилет проблема. Дал ушул бүгүнкү теманы биз интернет булактарына да жайгаштырганбыз. Ал жактагы жарандар бүгүнкү биздин конокторго бир нече суроо узатышкан. Аларга кыскача токтолуп өтсөк. Алгачкы суроом сизге экен. Негизи эле сойкуларды тыюуга болобу жана силер тараптан кандай тыйсак болот? Эми бул баардыгын баягы башында айтып кеттим эле, бул баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Биз да анда ушу мыйзам базасын кайра чыңдашыбыз керек, кайра толуктоолорду киргизишибиз керек да. Сойкулардын башчылары менен милиция кызматкерлери өзлөрү бирге иш алып барышат дейт. Анысын биз ачык эле көрүп жүрөбүз. Алгач өзүңөрдү тарбияласаңар кандай болот дейт. Эми баягы башында айтып кеттим, биздин кызматкерлерден дагы эми болуш керек ичинде. Аны эч ким айта албайт, баардыгы эле адам болгондон кийин болуш керек. Эми андай фактылар болгон болсо, бизде доверие деген бар, телефон доверие деген биздин руководстволорго кайрылсын. Сизге да бир суроо бере кетейин, өзүм кошумча суроом да болчу. Сиздер менен баягы рейдке чыктык эле да, бизчи ошондо баягы кыдырып жүрөбүз, кээ бир этажный үйлөргө барып калганда мунун эшиги тор экен, биз кире албайбыз. Жер тамдарга барсак, эшигинин алдында чоң балдар бар экен, кире албайбыз. Эмне үчүн биз кире албайбыз? Коопсуздукту сактоочу, мындай тартипти сактоочу сиздер менен бирге биз барып атабыз. Эмнеге биз кире албайбыз да? Эмнеге тыя албайбыз аларды? Бул жакшы суроо, себеби көп түшүнбөшү мүмкүн. Бул барып бирөөнүн үйүнө кириш үчүн бул деген бирөөнүн менчиги. Бул деген биздин башкы мыйзамыбызда каралган. Бул жака не только милиция, башка эч ким кире албайт. Эгер ошол менчиктин ээси жооп бермей сайын. Ээси эгер ал жерден киргизбейбиз десе, биздин эч кандай акыбыз жок киргенге. Бул жака биздин баш мыйзамыбыз жол бербейт. Бул жогору жактардан суранбаш керек, аларга айтыш керек, кыл деп. Алар өздөрү билбейт, өздөрү ошондой адамдар. Анан суроом, сиз жогоруда айтпадыңызбы, жигиттер тарбиялаш керекпи дегенде сиз ушундай так жооп бербедиз да. Ата эне тарбиялаш керекпи? Ким тарбиялаш керек? Негизи кызды ким тарбиялайт сиздин оюңузча? Кызды биринчи албетте ата эне тарбиялайт. Кызды эне тарбиялайт өзү. Анан ата менен кыз деле сүйлөшө албайт да. Бирок баары бир ошо ата энеге байланыштуу болот. Ата эне өздөрүнчө сүйлөшө алат. Анан кызга эне тарбия бериш керек.
Айрым учурда мен мырзаларды күнөөлөйм, ошол кызга барып жаткан эркектин өзүндө уят жок дейт. Эми сизге суроо, ошондой кыздарды кезиктирип жардам берген учуруңуз болгонбу? Бизде баягы чыгармачылык адам болгондон кийин бизге көп кайрылат чынында. Баягы алыстык райондордон келген же эмелерчи ушундай түн ичинде калып калдык же болсо эми ачык эле айтышат, биз сиз менен барсак болобу деп. Мен баягы элдин алдында такыр эле акмын, такмын деп айта албайм. Биз деле жаштык кылып баргандырбыз жаш кезде да. Анан бирок азыркы учурда эми үй бүлөлүү бала чака дегендей, Кудай сактасын. Чынында кыргыз кыздары ар кайсы улуттун алдында жатып кор болушуда. Айым катары сиз ушул кыздардын мындай жолго барышына ким күнөөлүү деп айтасыз? Муну эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт. Мүмкүнчүлүк жок бул эч ким бирөөнү күнөөлөгөнгө. Сойку деген темага кайрылып, бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктап берсеңиздер кыскача. Бул биздин деген коом күрөшүшү керек, коом жардам бериш керек, коом бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Ошондо мүмкүн жашообузда бүт баары жакшы болор. Жалпы өзгөчө биз кыргыз болгондон кийин ушу кыргыз кыздардын айтарым, эненин таманын алды бейиш дейт. Ошо биз сиздерди ыйык көрүп аткандан кийин сиздер эне экениңиздерди унутпаңыздар. Ушуну айтат элем. Негизи чындап эле могул жерде студияда отургандар эле кечирип коңуздар, биз өзүбүз эле күнөөлүүбүз. Ушул жерден эле баштайлы, биз өзүбүз эле күнөөлүүбүз. Сүйлөп айтып, мынтип айтып атабыз. Бирок биз деле чынды айтсак кайдыгер эле карап коюп басып жүрөбүз да. Моюнга алыш керек. Кайдыгер эле карап жүрөбүз. Бирөөнүн туура эмес акыбалдарын көрүп турсак делечи, ошолорго бизди уруп ийсе деле, кандай кылып ийсе деле бир тууган экенибизди билишибиз керек. Биз дайым баарыбыз бир тууганбыз. Айтууга дагы милдетибиз парыз бул деген баарыбызгачы. Жакшылыкка чакыруу баардыгыбыздын милдетибиз бул. Анан Кыргызстанда сойкулар болбосун, анан өнүгөрүбүзгө, анан ыймандуу эл болуп, дүйнөгө үлгү болорубузга ишенсек, сөзсүз ошондой болот. Эми баардыгы тарбия кичинекейинен башталыш керек. Баардыгыбыз мына жерде көп айтып атат, коом жалпы иштешибиз керек. Тартипти кандай болуш үчүн ошо биздин өзүнүн коомдон зависит этилет. Ошо коом ушунчалык нуждай сетип, ошолорго керек болуп ушундай элдер айтып, ушундай бизге мыйзам керек эле деп ошондой кабыл алынган болсо, аны аткарган органдар колунан келишинче иштеп берет. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Мен сиздер менен эмки көрсөтүүгө чейин коштошом. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.